Assalamu alaikum, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Атыңыз ким, кай жактан чыгып атасыз? Тааныштыра кетиңиз өзүңүздү жана кандай эмне болуп эфирге чыгып калдыңыз? Азыр эмне иш кылып атасыз? Жана кандай результаттарды алдыңыз курста окуп атып? Кандай өзгөрүүлөр болду? Сатуу менеджер курсунда окуйсуз сиз. Мен атым Мавлюда, жашым 26-да, Баткенден болом. 3 кызым бар, семьялуумун. Сатуу менеджер курсуна келгенибизге буюрса 1 ай болот. Мен бул курска келип, аябай сонун өзгөрүүлөр болду менде. Биз үйдө отуруп жертва абалында болуп калат экенбиз. Ооба. Күйөөм акча бербейт, күйөөм мага көңүл бурбайт, ушулар менен эле мээбизди мындай мусор кылып жүрөт экенбиз да, мындайча айтканда. Азыркы учурда депрессиядан чыгып, анан психология сабагын окуп, мен детский позицияда экенимди билдим. Ошол точкамдан да арылдым. Менде аябай көп коркуулар бар экен, коркуулардан арылдым. Сатуу жолдорун үйрөндүм, фишкаларын үйрөндүм. Курс учурунда, практика учурунда эле мен сатууларды жасап 6000 кирешеге чыктым. Азыркы учурда буюрса 10 000ге жетип калды. Вау, классно! Куттуктайбыз, Мавлюда. Бизде Баткенден да, Лелектен да айымдар көп. Анан эң биринчи бул мен акчага эмес, акчадан да мурун сиздин өзгөрүүңүзгө ушунчалык мындай кандай десем, мен китебимди Баткенге даже салдым окшойт, Ооба, менде бар. ушунчалык сонун мындай биз аялдар өзгөчө бала чака менен үйдө көп отуруп калганда, үйдө отурган айым сыгылып баштайт да, сыгылат, депрессияга жаман ойлор келип баштайт, депрессияда болуп баштайбыз. Мен да бул жолду өткөм. Азыр деле үйдөн чыкпай, балдар менен эми каяка барасың, балдарың кичинекей, караш керек, эч ким карап бербейт. Өзүң карайсың, албетте энелик мээрим да төгүш керек. Бирок ошол эле убакытта өзүң бактылуу аял болуп, бактылуу эне болуп, өзүңдүн абалың жакшы болсо, балдарыңа да жакшы, күйөөңө да жакшы, үй бүлөгө, үйүң ичиндеги таракандарга да жакшы дегендей, баардыгына жакшы да. Аял бактылуу, үй бүлө бактылуу дегендей. Ошон үчүн аял киши өзүн өнүктүрүш керек да. Анан бир мындай ишеним, өзүңүзгө ишеним болуп, мен да колуман келет экен, мен да акча таба алат экенмин, мен дагы ушундай ишеним деген кандай чоң нерсе. Мен аямдарга ишеним берет экенмин да, өзүнө болгон ишеним, колуңан келет. Сен дагы финансы жактан эркиндикке чыга аласың, аракет кылсаң, сен да өзүңө ийгилик жарата аласың. Анан ар бир нерсеге албетте жолдошубуз албетте эркек үй бүлөсүн, аялын бакканга милдеттүү, балдарын караганга милдеттүү. Бирок ошол эле учурда дагы биз өзүбүздүн аялдык акчабызды тапканды дагы үйрөнүшүбүз керек. Бул биздин гана акча, это наши женские деньги. Биз өзүбүз ушундай чөйрөдө өзүбүздү өнүктүрүп, психологиялык сабактарды мен өзүм 3 жылдан бери психологияда болгондуктан азыр именно Кыргызстан университетинде социалдык психология факультетинде да магистратурада да окуйм. И өзүңөр билгендей дагы да окуп атам, билимдерди алып атам. Тапкан акчамдын көп бөлүгүн билимдерге дагы салам. Демек, бул нерсе эмнени билдирет? Аял киши өзүн өнүктүрүп, окуп туруш керек сөзсүз түрдө. Ушундай чөйрө менен биргеликте жакшы өсүп дегендей, анан дисциплинага түшүп, ошол жертва позициясына биз бат эле кирип кетебиз да. Үйдө отурганда мындай чөйрөмдө карасаңыздар, үйдө эле отурасыз, Баткендесиз, бирок ушул 1 айдын ичинде кандай чөйрө менен, кандай адамдар менен сүйлөшүп, канча деген адамдар менен сүйлөшүп, кандай сонун өзгөрүүлөр болду, кандай сонун өсүүлөр болду, ички өсүүлөр болду, ички сезимдердин өсүүлөрү болду. Психология сабактарынан мындай внешне өзүбүз ушу бойдон эле калабыз, бирок ички сезимдерибиз, ички биздин жан дүйнөбүз ушунчалык өзгөрүп, бизде ушундай мощный трансформация болот экен. Анан ошол нерсеге мен ошол нерсени көздөп атам, ошол нерсени биринчи да коем. Акчадан да мурун, себеби дегенде мен өзүмдү как психолог катары дагы позиционирование кылып атпайм, мен больше психологмун депчи. Демек, бул нерсе дагы өтө маанилүү. Мавлюда айым, азыр айта кетиңизчи, сиз мына кайын журт менен да турат экенсиз, 3 кызыңыз бар экен, жолдошуңуз Баткенде, анан айтыңызчы, вот үйдө отурган айымдарга, балдары бар айымдарга ушул эмне деп айта аласыз? Убакыт табабы, балдар менен жетишеби, кандай иштеп атасыз азыр өзүңүз? Бул курста дисциплинага түшкөндү үйрөтүшөт эң башында.
Ошол дисциплинага түшкөндөн кийин эле баарына жетишсе болот. Ар бир ишиңди план менен кылсаңыз, ошондо баардыгына жетише алат экенсиз да. Плансыз иш кылсаң, ушу жетишпей деп ичиңден эме болуп жүрө бересиң да. Анан 15.000 десе эле 15.000 экен деп баардыгы коркушат да курстун баасынанчы. Арзан курстарга да барып көрсүн, баары бир результат болбойт анда. Болсо дагы көпкө жетпейт ал результатчы. Орто жолдо таштап саласың да баары бир. Мен өзүмдү эле мисал кылайын, буга чейин аябай көп курстарды окугам, бир гана авиабилет сатпадым окшойт, андан башка баардыгын окуп көргөм. Анан ошо 15.000 десе коркпой эле келип жазыла бериңиздер. Сиздер 6 курс сатып койсоңуздар эле, уже 6 адамга сатсаңыздар эле уже 15.000ден ашык киреше таап аласыздар. Бул жерде иш токтобойт, чоң акчалар бар. Сонун командада иштейсиздер. Ар бириңиздерге подход сонун берилет. Роп менеджерлер бар. Кундуз айым өзү Zoom'дан сонун мотивацияларды берип турат. Сиздер эч качан кирешесиз калбайсыз да, 100% кепилдик берем бул курстун билимдин сиздерди результатка чыгарышына. Ошо. Ооба, рахмат. Чынында эле мына мурун окугандар айтып атышат, башка жакта окугандар да айтып атышат. Бир айда 3 курс, 2-3 курс сатып атышат, 2-3 курс сатып атат. Анан бизде мындай стабилдүүлүк, бизде стабилдүүлүк, ай сайын сатуулар, ай сайын башка мындай эксперттер, сатуулар даже 2 жума сайын болуп атат окшойт. Силер шок болуп атат болушуңар керек, бир айда 3 курс сатып. Ооба, баардыгына жетишпей каламбы деп эме боло берет экенсиң, анан ошо өзүңдө аракет болсо жетишип кылсаң болот экен негизи. Арачолодо тамак жазып атып деле телефон менен, баланы көтөрүп алып деле телефон менен. Сизде результат жаратканда күйөөлөрүңүз ham ишенет экен да. Азыр мен эми банкымдагы акчаны көрүп күйөөнүн алдында деле салматсызбы деп иштей берем да. Саламатсызбы, мен Кундуз Таштанованын менеджери болом деп. Башында баарыңыздар мындай саламатсызбы деп айта албай, коркуп, уялып аттыңар эле. Азыр дароо эле саламатсыздар, мен Кундуз Таштанованын менеджери болом. Саламатсыздар деп. Шырылдап. Айдан эже жасагыла, практика жасагыла деп бизди баардыгына көндүрүп койду буюрса. Айдан эжеге да рахмат айтам. Команда самая лучшая команда у меня, благодаря команде, албетте, благодаря мыкты биздин чөйрөдө мен только мыкты кыздарды алам дегендей. Бардыгы бул жакта Айдана, Минура, Адинай, Каныкей, бардык кыздарга ыраазычылык, себеби дегенде ушул баарыңыздар менен иштешип, сонун ийгиликтерди жаратып аткан албетте бир гана команданын салымы чоң. Рахмат сизге, Мавлюда айым, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса кирешеңиз мындан ары дагы өсөт. Бул элестетиңиз, окуп атып эле тапкан кирешеңиз. Дальше уже акуласыз сиз, акуласыз. Тиши жок, уже дың сатууларды жасайсыз. Сүйлөгөндү үйрөтөсүзбү дейт.